La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Аллахтын жакшылыгы, кечирими, магфираты бардыгыбызга насип кылсын. Анда Ислам Насаат каналынын WhatsApp группасына келген суроолорго киришсек. Мен жалгыз 5 убак намаз окуйм Москвада. Азан айтпай эле камат айтып окуйсам болобу? Азансыз дейт. Ассаламу алейкум рахматулла. Бир тууган, эгерде ошол мечит сиздерге алыс болсо, же болбосо жакын орто эч кандай мечит жок болсо, азан үнү угулбаса, анда азанды өзүңүз уга тургандай кылып эле айтып койсоңуз, бул сүннөт болот. Ар бир фарз намазга. Анан каматты дагы айтасыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Аллахым сиздерден разы болсун. Орозо айы жакындап калды, машаллах. Ашказаны ооруп жүргөндөр кармаса боло береби? Былтыркы орозодо врачтар кармаба деп айткан болчу. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бир тууган сурооңуз түшүнүктүү. Негизи эле ашказаны ооругандар, же болбосо бир чоңураак оору менен ооругандар, тактап айтканда диета кармагандар, ушул сыяктуу оорулардын бардыгы врач аркылуу гана тутушуңуздар керек орозону. Эгерде врач орозо карма десе, анда кармаңыздар. Жок, кармабайсың десе, анда орозону бир аз кечиктирип турасыздар. Анткени ден соолугуңуздарга зыяны тийип калбаштыгы үчүн. Анан ошол врачтарга, кандай врачтарга негизи жолугуш керек десе, ошол врачтар бир Аллахтан корккон врачтарга жолуксаңыздар жакшы болот. Бул орозонун динде кандай орду бар экендигини билген врачтарга жолуксаңыздар жакшы болот. Анткени кээ-бирки врачтар бул орозону мындай эле бир кичинекей эле нерсе деп санап, кармабай турсаң боло берет деп коюшу мүмкүн. Ошондуктан динди түшүнгөн врачтарга барып сураганыңыздар жакшы болот иншалла. Ассаламу алейкум. Азыркы орозо жакындап калды. Илдетке каршы кармабай турсак боло береби? Ооруну жугузуп албаш үчүн иммунитетти бийик кармаш туруш керек экен го. Иммунитети жогору болсо анча-мынча оору жукпайт дешет врачтар. Бул жагын кандай кылабыз, устаз? Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Сурооңуз түшүнүктүү бир тууган. Чындыгында бул туурасында кээ-бирки уламалар фатвасын бериптир, орозону кечиктирип турсаңар болот деп. Бирок бул фатвага биз кошулбайбыз. Анткени иммунитеттин төмөн адамдарга эле жуга бербейт бул оору. Балким иммунитети бийик болгон адамдарга деле жугуп калышы мүмкүн. Сиз орозоңузду кармай бериңиз. Ошону менен биргеликте карантинге көңүл буруп, ошол оору жугуп калбаштыгы үчүн бардык шарттарды, бардык сактанууларды аткарып, орозоңузду кармаганыңыз жакшы болот бир тууган. Көпчүлүк уламалар фатва берип атат, орозосун кармасын деп эле. Орозону кечиктире турган себеби эмес деп айтышат. Мен гусул алуунун ниетин билбей жатам. Ошону кыргызча айтсам болобу? Ассаламу алейкум рахматулла бир тууган. Ооба, кыргызча айтсаңыз болот. Эгерде арабчасын жаттап алып айтсаңыз, анда жакшыраак болот иншалла. Бакара сүрөсүн угуп жатканда зикир толтурса болобу? Ооба, болот. Эч кандай зыяндыгы жок. Убагында окулбай калган шам намазды куптан намаздан кийин окуганда фарз намазды үнүмдү чыгарып окуймбу же чыгарбай эле Аллаху акбар, самиаллаху лиман хамида дегендерди эле сыртымдан айтсам жетиштүүбү? Ассаламу алейкум рахматулла. Бир тууган, сурооңуз түшүнүктүү. Бардык каза намаздарды үн чыгарбай окуйсуз. Бардык жеринде үн чыгарбай окуйсуз. Кайсыл гана каза намаз болбосун, өз убагындан өтүп кеткенден кийин окулган намаз, булар каза болуп кетет, аларды үн чыгарбай эле окуйсуз. Ассаламу алейкум. Мен орозо кармап жатканда кээде эртең менен уктап калып, ошо бойдон кечке жүргөнгө зыян жокпу дейт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сурооңуз түшүнүктүү.
ооба бул нерсе көбүндө эле катталат, көбүндө эле учурайт, уктап калган учурлар болот. Эми эмне кылыш керек десе, орозоңузду кармай бересиз. Болгону эртең менен ошол түндөсү тамактанганыңыз бул сүннөт болот. Уктап калсаңыз эч кандай зыяндыгы жок, орозоңузду тута бересиз. Саламатсызбы? Мени бир суроом бар эле. Адам акыретке бардык денеси үчүн жооп берет дейт го. Кырккан чачты не кылыш керек? Балдардыкын, аялдардыкын. Кырккан чачты көмүп коюш керек. Балдардыкынан, аялдардыкынан. Аялдардын чачын эч кимге көрсөтпөстөн көмүш керек. Анткени аялдардын чачы кыркылгандан кийин дагы аврат болгон бойдон тура берет. Ошондуктан кыркылган чачтарды, тырнактарды көмүп койгон жакшы болот. Ассаламу алейкум. Менин суроом төмөндөгүчө. Мен күнүгө 2 мал дары ичем. Өнөкөт жүрөк алсыздыгы менен ооруйм. Эртең менен саат 8:00, анан кечки 22:00. Мен орозо кармайын дегем. Эртең мененки дарыны ичпей, кечкини ичсем болобу? Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Бул туурасында өзүңүздүн врачыңызга барып кеңешип көрүңүз. Эгерде ошо бир эле малга дары ичип турсаң болот, зыяндыгы жок десе, анда кармасаңыз болот. Эгерде жок, ошол айтылган убакыттарда ичишиң керек, сага зыяндыгы бар десе, анда орозону кечиктирип турасыз. Качан айыккан убактыңызда орозону кармайсыз. Же болбосо врачыңызга бир айтып көрсөңүз, канча саат тутулуп атат? Балким бир 16 саат. Ошол аралыгын 16 саат кылып ичсем болобу деп айтып көрүңүз. Эгерде болот, ошондой кылып турсаң болот десе, анда тутсаңыз албетте жакшы болот. Өзүңүздүн фарздык милдеттен кутулган болосуз. Ассаламу алейкум. Баштаган ишиңер илгери болсун. Аллахым разы болсун. Сиздерден суроо. Мусулмандар музыка окуса болобу? Рахмат. Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Аллах разы болсун сизден дагы. Эгерде ошол музыканын мааниси жакшы боло турган болсо, болот деп айтат. Анан ошол музыка сизди бир бийлетип бербей турган болуш керек да. Мааниси жакшы болуп, анан ал музыка менен сиз бийлей турган болсоңуз, анда албетте болбой калат бул. Ассаламу алейкум. Мен бала эмизем. Балам майда 1 жашка толот. Орозо кармасам болобу? Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Орозо кармасаңыз болот, эгерде сизге жана балаңызга бир коркунучу келбесе, ооруп калуу коркунучу боло турган болсо, анда орозону кечиктирип турасыз. Бирок ошондо эле өзүңүздүн бир врачтарыңыздарга барып, кайрылып, ошолордун уруксаты менен орозо кармайсыздар иншалла. Ассаламу алейкум. Мен бир тууганыма капа элем. Өтө бузуку, жаман иштерди кылганы үчүн. Эми ошону кечирдим. Сиз дагы Аллах үчүн мени кечириң десем, кечирбейм дейт. Туура жолго кайтың десем, мен тозокко түшөм дейт. Мен ал бир тууган эжем менен сүйлөшпөй, катташпай койсом болобу? Мени менен сүйлөшпөй, кечирип катташкысы жок дейт. Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бир тууган, сурооңуз түшүнүктүү. Биз мусулмандык милдетибиз эмне десе, анын кылып аткан ишини туура эместигин билдирип коюу. Ага капа болуп, аны менен мамилени үзүп салуу бул туура эмес. Сиз анын кылып аткан ишиге капа болупсуз. Капа болушка деле негизи акыңыз жок эле, эгерде сизге зыяны тийбесе. Болгону сиз эскертип эле коесуз. Бир тууган бул кылып аткан ишиң туура эмес деп. Эми ошонун себебинен аны менен бир туура эмес ишини кылып атканын көрүп туруп сиз катташпай койгондугуңуз бул албетте туура эмес. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы жакын туугандары динге кирген эмес. Бул эң чоң күнөө эмеспи болбосо? Ошонусуга карабастан пайгамбар салам тууганчылык мамилени үзгөн эмес, катташкан, мамилесин кылган. Пайгамбарыбыз бизге үлгү. Биз ошону эртишибиз керек. Ал эми сиздин тарынып, мамилени үзөм дегениңиз бул туура эмес. Кылып аткан ишини туура эместигин билсеңиз, эскертип коюңуз, өзүңүздүн милдетиңизден кутулдуңуз. Эскертпесеңиз анда жооп бересиз.